Президент Садыр Жапаров жана анын командасы бийликке келгенден кийинки өзгөрүүлөр. Мамлекет чек-арасын бекемдеди. Талаш аймактар такталды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун Камбар Ата 1 кесин баштады. Тышкы саясат жакшырды. Мамлекеттин бюджети 3 эсе көбөйдү. Ички дүң продукциянын көлөмү 1,5 триллиондук чекке жетти. Биз негизги реформалар тууралуу кыскача видеону сунуштайбыз. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Садыр Жапаровдун бийликке келүүсү менен эмнелер өзгөрдү? Президенттик башкаруу системасын киргизди. Мурдатан айтып келген кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтарып алды. Өлкөнү уюшкан кылмыштуу тобунан тазалап, бандиттердин системасын түп орду менен жок кылды. Коррупция менен күрөш күчөдү. Убагында мамлекеттин талап тонолгон мүлк байлыктарын кайра мамлекетке кайтарды. 1924-жылы чек аралар бөлүнгөндөн бери, тактап айтканда, толук 100 жыл чечилбей келген Өзбекстан менен чек ара маселесине чекит коюлду. Тажикстан менен болгон талаш аймактар такталып, чек араны чечүү жумушунун эң акыркы этабына жетишти. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун баштады. Балыкчыдан Кочкорго, андан ары Кара Кечеге кетүүчү жолдун 40 чакырымга жакын аралыгы курулуп бүттү. Кубаттуулугу 1860 мегаватт Камбар Ата 1 КЭСинин курулушу башталды. Таласта Баласаруу КЭСи өттү. Мындан тышкары өлкөдө 50ден ашык чакан КЭСтердин курулушу жүрүп, алды пайдаланууга берилүүдө. Тышкы саясат жакшырды. Ага ылайык эл аралык коомчулукта Кыргызстан позитивдүү маанайда атала баштады. Кезинде тышкы саясаттан мамиле бузулуп, ошол кездеги жетекчилер Өзбекстан, Казакстан, Түркия менен бет карашпай калган. Кытай менен дагы алака начарлаган. Азыр булар менен мамиле жакшырды. Кийинки жылы Кытай Республикасынын лидери Си Цзиньпин Кыргыз президенти Садыр Жапаровду мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ипотекалык үйлөр курулуп, жарандар турак жай менен камсыз кылына баштады. Мамлекет эгемендик алгандан бери чет өлкөдөн даярдалып келген паспорт, маанилүү документтер эми Кыргызстанда чыгарылып калды. Кыргыз армиясы күчтөндү. Жаңы аскердик техникалар алынды. Чек арачылар мурда 17 000 сом айлык алса, азыр кеминде 80 000 сомдон алышат. Аймактарды байланыштырган аэропорттор курулуп, ишке берилди. Мамлекет учактарды сатып алды. Айыл чарба, транспорт, энергетика, өзгөчө кырдаалдар жана башка тармактар жүздөгөн атайын техникалар менен камсыздалды. Жүздөгөн жаңы мектептер, балдар бакчалары, маданий жана спорт имараттары, ооруканалар, стадиондор, парктар, ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жайлар курулуп, ишке берилди. Буга чейин адамдын ички органдары, боор, бөйрөктү алмаштыруу операциясы чет өлкөдөн жасалып келсе, мунун баары эми Кыргызстанда мамлекеттин камкордугу менен акысыз жасалууда. Социалдык жөлөк пулдар, айлык пенсиялар жогорулады. Кыргызстандын 2020-жылдагы 247 миллиард сом бюджети 2025-жылга карай 700 миллиард сомго көбөйдү. Мамлекеттин ички дүң продукциясынын көлөмү триллиондук чектен ашты. 2024-жылы мамлекетте 100дөн ашык өндүрүштүк ишкана, завод, фабрикалар ачылып, ишке берилди. Арасында унаа чыгарган заводдор дагы бар. Ири шаарлардын негизги жолдору, аймактарды байланыштырган трассалар, алыска аймакка барчу жолдорго асфальт басылууда.